Жаралдык биз жаратканды тааныш үчүн. Жаралдык биз жаратканга жакындаш үчүн. Жаралдык биз бу дүйнөдө Алланын ыраазычылыгын табып, адамдарга пайдалуу болуп жашаш үчүн. Урматтуу энелер, эже карындаштар, убактыбыз аз, бирок сиздерден мен суранам. Куш мындай курт коюп, көңүл буруп, ар бир сөздү укканга, түшүнгөнгө ниет кылып жакшы амалдарды кылайлы деп. Ошон үчүн отурайлы. Алла Таала бул дүйнөнүчү байлык болсун, бийлик болсун, чырайы болсун, мансап болсун, бала чака болсун, буюм, акча болсун, булардын бардыгын сыноо үчүн жараткан. Бирок бакыт үчүн ар бирибизге иман берген. Бакыт үчүн ар бирибизге амал берген. Биз иманыбызды бекемдейли, ишенимибизди оңдойлу, пейилибизди оңдойлу, ниетибизди оңдойлу, амалдарыбызды оңдойлу. Кудай кааласа иншалла, эгерде биздин денибизден чыккан амалдар Аллага жагымдуу болсо, Алла ар амалда бизди бактылуу кылат. Ачка болсок да бактылуу кылат. Кембагал болсок да бактылуу кылат. Аз жашасак да бактылуу кылат. Бала чакалуу болбосок да Алла Таала бактылуу кылат. Эгерде биздин денибизден чыккан амалдар Аллага жакса, эгерде биздин денибизден чыккан амалдар Алланы нааразы кылса, байлыктын үстүндө бактысыз кылат. Эгерде биздин денибизден чыккан амалдар Алланы нааразы кылса, жараткан Алла Таала бала чаканы берип туруп бактысыз кылат. Бийлик берип туруп бактысыз кылат туугандар. Ошон үчүн ар бирибиз келиңиздер, өзүбүз адам катары, Алла Тааланын кулу катары өзүбүздү оңдойлу. Бул азыр сиздер менен жолугушуубуз, биз өзүбүздү оңдойлу. Канткенде оңолобуз, канткенде биздин жашообуз оңолот, ахиретибиз оңолот. Ошон үчүн мына сиздер менен жолугушуп отурабыз. Жараткан Алла Субханаху ва Таала эң биринчи сиздерге биздерге берген бул иман. Алла Тааланы таануу. Алланы тааныйлы, Алладан коркуп жашайлы. Бул ааламды жоктон бар кылган өзү. Бардык инсанды, бардык жиндерди Алла Таала өзүнө ибадат кылыш үчүн жараткан. Дин өзү бири-бирибизге пайдалуу болуп, бири-бирибизге боорукер болуп, бири-бирибизге ырайымдуу болуп жашаш үчүн Алла Субханаху ва Таала берген бул динди. Динибизде баалуулуктар, динибизде өкүмдөр бар. Ошон үчүн ар бир эне, ар бир аял өзү Алланын кулу катары мойнундагы биринчи жоктон бар кылганды тааныш керек. Ага ширк келтирбеш керек. Жараткан Алла Тааланы жакшы көрүп, буйруктарын аткарайлы. Жараткан Алладан коркуп, арам нерселерден тыйылайлы. Арам нерселерден тыйылайлы. Ушунун аты таква. Арам нерселерден тыйылууга жараткан Алла Таала бизге буйрук берген. Биз ушакты токтотойлу. Каргаганды, жалган сүйлөгөн токтотойлу. Жаман ушул арак ичкен, зына, кумар ойногондун бардыгын биздин үйүбүздөн кууп чыгарайлы. Ушулардын бардыгын биздин тилибизде Алланын зикири болсун. Биздин тилибизде дайыма Алла Тааланын шүгүрү болсун. Алланын мактоосу болсун. Адамдарга пайдалуу, адамдарга жагымдуу, адамдарга жылуу сөз сүйлөгөндү, жумшак сөз сүйлөгөндү үйрөнөйлү. Андыктан ата энебизге өзгөчө жакшы мамиле кылып, Алла Тааланын ыраазычылыгын алайлы. Туугандар, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Арбаун ида кунна фи", эгерде ушул 4 сыпат бар, касиет бар, сизде ошол боло турган болсо, фала алейк ма фатака мин дуния, дүйнөгө зыян келсе дагы сизге зыян келбейт. Сизге эч кандай зыян тийбейт. Ошо 4 касиет сизде болсо. Биринчиси кайсы экен? Эң биринчиси чын сүйлөө экен. Эң биринчиси чын сүйлөө экен. Экинчиси аманатты сактоо экен. Экинчиси аманатты сактоо. Сидқу хадисин, хифзу аманатин, хусну халикатин, туъматун фи иффатун фи туъматин. Мына ушу 4-ө. Биринчиси чын сүйлөгөн, экинчиси аманатты сактаган, үчүнчүсү жакшы кулук мүнөз, 4-үнчүсү адал жеген. Кимде ушу 4 сыпат боло турган болсо, ушуга бүткүл дүйнөгө зыян келсе дагы ага зыян келбейт экен. Алла Таала буну ар доордо, ар абалда Алла Таала буну бактылуу кылат экен. Эркек болсун, аял болсун, айырмасы жок. Демек ушу мен бүгүн 4-өөнө токтоп кетмекчимин. Эң биринчи туугандар,
Biz özümüzdün жашообузга алып келе турган чын сүйлөгөндүк. İslam'ın bağlılığı, Peygamberimiz kalp aytkan emez. Peygamberimiz жалган söylegen emez. Peygamberimiz bireni aldagan emez. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çınçıl degen lakabı peygamberçılıkka çeyin ile var ile. As-sadiqul amin, çınçıl amanat köy dep Mekke'nin bardık müşrikleri, Mekke'nin oşol bardık kapırları dağı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çınçıldığına güven verettiler. Allah Teala İslam dinini berdi sizlerge bizlerge çın söyleş üçün. Peygamberimiz aytты: "Aleykum bis-sirq fa innahu yunji." Sizler çınçıldıkты bekem garmagıla. Bu sizlerdi kutkarat. Жалган сөйлөгөндөн сактангыла. Bu sizlerdi жок кылат. Ошон үчүн биз ата-энебизди алдабайлы, аялыбызды, күйөөбүздү алдабайлы, бала-чакабызды алдабайлы, элди алдабайлы, кошунаны алдабайлы, базарда соода саттыкта алдабайлы. Ким гана болбосун. Биз тилибизди birinçiden uşuğa üreteyle. Tilimizden çın söz gana çıksın. Allah subhanahu wa ta'ala'dan ötken çın söz ganday bilesiz mi? Allah Teala ayet ya eyyuhellezine amanu takullah ve kulu kavlen sadida yuslih lakum a'malakum ve yaghfir lakum dunubakum. Ey imandılar. Sizler Allah'tan korkula, cana çın söylögüle. Çın söylögen kaysı? Bu alanın yaratıcısı Allah. Alandın Allah subhanahu wa ta'ala'nın kavlosu menen barı bulat. Tuğandar barızı joktan bar kılgan dağı, barız kajetlerimizi bütürüp turgan dağı, cana uçuru gelgende bu dünyadan alıp kete turgan dağı Allah. Bu la ilahe illallah, bu çın söz. İslam dini çın din. Şunun için en birinci biz tilimizde çın bolaylı. Niye? Amalımızda da çın bolaylı. Kılgan amallarımız dağı. İkincisi hifz-i amanetin. Amanatlı sakto. Buranın buyruğu olsun, buranın sözü olsun. Cevap olsa buna Allah subhanahu wa ta'ala qandaydır bir kızmattı, qandaydır cumuştu, mildetти, işti berse bu amanat болады. Amanatты сактоо Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din ulu sıfatlarından. Andırtan biz inşallah buranın amanatına kıyanat kılvayla. Bala amanat, din amanat, den soğuk amanat, ırıskı amanat. Bulardığa biz kıyanat kılvayla. Den soğuk amanat bunu денсаулыққа зиян келе тұрған нәрселерменен қиянат қылбайлы. Бардығы бала-чақабыз бізге аманат. Бала-чақаны таштап қойып, ар жақта кетіп, бұлардың тәрбиесіне көңіл бұрмай, жоқ, бұнда қиянат болып қалады. Алла Тағала берген мал-мүлк бұл аманат деген, бұны исрап қылбайлы. Үшіншісі хусны халиқатин, жақсы құлық мінөз дейді. Жақсы құлық мінөз. Мына ушул бізге ең керектүү нәрсе. Kaynana menen gelindin ortasında, ata-ene menen bala çakanın ortasında, bir tuğandar, koşunalar, kolonlar, jakşı kuluk münöz, kişpeyildik, geçirimdүүлük, boğrukerlik, jomartlık, adilettүүлük, kaniyet, Allah'a şükür, sınosu gelse sabır, mına uşu jakşı kuluk münöz. Jakşı kuluk münöz, bereşendүүлük, batırlık, pakizalık, tazalık, o jakşı kuluk münöz. Daima jakşı münözdü. Kişbeyillikte tekeveri olmay, jomartlıkta görolbastыk kılmay, birbirimizde görolbastыk kılmay, yaşaylı tuğanlar. Kişbeyil menen birbirimizge paydalı olup yaşaylı. Jakşı kuluk münöz, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, jakşı kuluk münöz, tünü boyu namaz okup çıkıp, gündüzü oroza tutkan adamın da darajasından büyük daraja tabat degen. Büyük daraja tabat degen. Andıktan biz münözümüzde ondaylı. Münözümüzde ondaylı. Peylimiizde orol emes, kopol emes. Birini jep görmöy, birini jaman görmöy. Biz uşun bardığın özümüz ondaylı. Bugün karasak bardığımız жетişti, Kudaga şükür. Nerselerimiz var, buyumlarımız var, giyim geçerimiz var, üylerimiz var, akçalarımız var. Bardığı jetet. Biroq bir nerse jetpey atat. Ne? Üyge tınçlık jetpey atat. Bugün ne jetpey atat? Amanlık jetpey atat. Bugün ne jetpey atat? Jürökö beypildik jetpey atat. Tuğandar Allah subhanahu wa ta'ala sizlerge bizlerge uşunda keremettүү din bergen. Jakşı kuluk münöz. Münözümüzdü kıyal joruktarыбызды ondaylı. Jaman kıyal joruktарды taştaylı. Bireuni maskarlagandı, bireunun üstüne gülgöndü, bireune şıldıngdagandı, bireunun arkasından uşaktagandı, bireune jala japkandı, bireune tekeverlengendi, bireune işitardık korolbastыk kılgandı. Münafıktık, iki yüzlülük kılıp, çağımçılık kılıp Müslümanlardı, tuğanlardı
аялы менен күйөөсүнүн ортосуна от салып уруштургандан токтойлу. Булардын бардыгы арам, бардыгы шайтандын иши, бардыгы тозок алып бара турган иштер болуп эсептелинет. Андыктан мына биз аракет кылайлы. Төртүнчүсү эффатун фи туъматин, адал ырыскы. Алкындан өткөн адал өтсүн. Адал өтсүн. Ар нерсени эле жей бербейли. Алла субханаху ва таала арам кылган нерселерден биз токтойлу. Бир болот мындай. Адал нерсени адал жолу менен жейли. Кой адал, эчки адал, тоок адал, уй адал, төө адал, жылкы адал, коён адал дегендей буларды. Эми чочко бул арам, ит арам, кашкулак булар арам. Башка мисалы арамга өзүндө арам, аны жегенге болбойт. Алла Таала бизге, сиздерге, денебизге, рухубузга, жан дүйнөбүзгө зыян болбосун деп, кайсы нерсе пайдалуу болсо адал кылып, кайсы нерсе зыян болсо арам кылган. Арак болобу, башка болобу. Эми мына экинчиси туугандар, ошол адал жаныбарды адал ниет менен табайлы. Кой адал болгону менен уюрлук менен алып келген, ал арам болуп калат. Бирөөнү алдап алган, ал арам болуп калат. Бирөөнү коркутуп алган, ал арам болуп калат. Бирөөнүкүн байлап алган, бул арам болуп калат. Мени тоогу болобу, жумурткасы болобу, ал бирөөнүкү ал. Эми койду алып келдик, өзүбүз пешене теринен таптык. Үчүнчү иретте буну бисмиллахи Аллаху акбар деп соёйлу. Алланын атына соёйлу. Анан мынакей биз эми жегенибиз алкымыбыз адал болот. Тапканыбыз адал болсун. Ибадаттардын кабыл болуусу алкымдын адалдыгына байланган. Эгерде алкымдан арам өтө турган болсо, ибадат кабыл болбойт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, кимдин алкымынан бир сындырым арам өтө турган болсо, 40 күн ибадаты кабыл болбойт деген. 40 күн ибадаты, намазы, фарызы дагы, нафили дагы кабыл болбойт деген. Тилекке каршы бүгүн Кудай сактасын, араны шайтандын азгырыгы менен кээ бирлер арак ичип атса, кээ бирлер уурулукка, кээ бирлер нашага, кээ бирлер дагы андан башка нерселерге. Туугандар, ошон үчүн биз буладан токтойлу. Анткени шариятыбыз ден соолукту сактоо үчүн жиберилген. Мал мүлктү сактаганга, акылды сактаганга, насылды сактаганга, динди сактаганга, авирди сактаганга жиберилген шариятыбыздын улуу 5 максаты бар. 5 максаты бар шариятыбыздын. Ошонун бирөөсү туугандар, мынакей мал мүлктүн адалдыгы. Арам, мусулман адам арам жеген эмес. Алла Таала пайгамбарларга жана мусулмандарга буйрук берген. Я юхар расул, кулу минат таййибат ва амалу салиха. Ey пайгамбарлар, силер адалдан жегиле, жакшы амалдарды кыласыңар. Эмне үчүн адамдар бүгүн ташбоор болуп калат? Эмне үчүн бүгүн адамдар ташбоор? Себеп дегенде жегени адал эмес. Боорукерлик жок болгондо жегени адал эмес. Алкымды тазалайлы туугандар, алкымды тазалайлы. Жана эми биз өзүбүзгө эң биринчи ибадат мойнубузда жүктөлгөндөй 5 убакыт намазды каза кылбайлы. Урматтуу энелер, эже карындаштар, Алла Тааланын кулчулдугун аткарайлы. Сизди бизди жоктон бар кылган 100 жыл мурда жок элек. Мынакей Алла Таала ушундай чырайлуу өң түз берип, ден соолук өмүр берип, ушундай кооз мекен берип, Алатоонун түбүндө, ысык көлдүн жээгинде Алла субханаху ва таала кандай кереметтүү ырыскысын берип, кандай кылып Алла Таала бизге ушундай жакшынакай жерди берди. Анан ибадат кылбасак кандай болуп калат? Ошон үчүн Алла Таала айтат: "Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун." Мен инсан менен жиндерди ибадат үчүн гана жаратканмын. Демек биздин мойнубузда ибадат экен. Ибадат кылбасак айвандан айрымабыз жок болот экен. Бизге Алла Таала акыл берди. Ошо акыл менен тааныйлы. Неемат ким берип атат? Ким өмүр берип атат? Ким ден соолук берип атат? Мени жоктон бар кылган бир тамчы суудан ушундай өң түз бардык мүчөлөрүмдү толук кылып берген ким? Алланы тааныйлы, ага шерк келтирбейли, аны улуулайлы, ага мактоо айтайлы, ага шүгүр кылайлы, Алланы жакшы көрөйлү, ага баш ийейли, атканын айтканын аткарайлы, тыйгандан тыйлайлы. Ошон үчүн иншаллах 5 убакыт намазды каза кылбай окуйлу. Намаз жараткан Алла субханаху ва таала бизге берди. Биздин күнөөлөрүбүздү кечириш үчүн берди. Өзү менен байланыштырыш үчүн берди. Жакшылыктардын эшиктерин ачыш үчүн берди. Günahlardan toktatu, uyatsızlık, ayrımsızlıktan toktatuş için namaz verdi. Kabırımız nurlu oluş için namaz verdi. Ahiretimiz nurlu oluş için namaz verdi.
жараткан Алла субхана ва тааля акыры бейиштин ачкычын ачыш үчүн намаз берди. Ошон үчүн намазды ар бир мусулман эркек, ар бир мусулман аял балагатка толгондон кийин намаз фарыз болот. Намазды таштабайлы. Жараткандын буйругу акимус салата ви зикри, мени эстөңөр үчүн намазга тургула. Намазда биз Алланы эстейт экенбиз. Жоктон бар кылган Алланы эстейт экенбиз. Неаматтарын тартуулаган, бизге жашоо акыл эс берген Алланы эстейт экенбиз. Эртеге анын алдына бара турган күндө эстейт экенбиз. Аллага шүгүр кылат экенбиз. Мынакей намаз, пайгамбарыбыз айтат, намаз менин көзүмдүн кареги, намаз менин жүрөгүмдүн рахаты, намазда шифа бар, дененин дагы, рухтун дагы шифасы бар, дененин дагы, рухтун дагы нуру бар. Намазда Алла субхана ва тааля ушунчалык жакшы көрүп, бендесин намазда көргөндү гана каалайт. Андыктан энелерибиз, бактылуу энелер, бактылуу кыздар бардыгы намаз менен бактылуу болушкан. Алла Таала намаз менен бизди бактылуу кылат. Биздин колубуздагы алтын менен, күмүш менен кийинген кооз кийимдериңиз, үйүңүздөгү акчаңыз менен сизди бактылуу кылбайт. Сизди Алла бактылуу кылат, намаз менен бактылуу кылат. Бактылык Алланын колунда. Алла гана бактылуу кылат. Алла кимди бактылуу кылса, аны эч ким бактысыз кыла албайт. Алла кимди бактысыз кылса, аны эч ким бактылуу кыла албайт. Алла кимди бактылуу кылса, аны түбөлүктүү бактылуу кылат. Алла кимди бактысыз кылса, аны түбөлүктүү бактысыз кылат. Жараткан Алланын гана колунда бактылуулук, бактысыздык ал өзү гана чечет. Алла Таала кимге канча бактылуулук берет, Алла өзү чечет. Шериги жок. Эч кимден кеңеш сурабайт. Бирок ошо бактылуулукту алганга жолду сиздерге, биздерге намаз берди. Намаз берди, намаз. Ошон үчүн 5 убак намазды каза кылбай, өз убагында окуйлу, өз убагында таштабайлы. Алла Таалага шүгүр кылып, мына я Алла ушу баш бердиң, акыл бердиң, мээ бердиң, көз бердиң, укканга кулак бердиң, сүйлөгөнгө тилди бердиң, мынакей, чайнап жегенге тишти бердиң, жыттаганга мурунду бердиң, бардык сезим органдарын бердиң деп, ушул сезим органды топтоп турган башты Алланын алдына саждага коёйлу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, бенде Аллага эң жакын болгон учур саждада болот деген. Саждада болот деген. Ошон үчүн биздин бир саждабыз бүткүл дүйнөнүн байлыгынан жогору. Биздин бир субханаллах бүткүл дүйнөнүн байлыгынан жогору. Анткени бүткүл дүйнөнүн байлыгы бардыгы турунда сиздин саждаңызга бериле турган сооп түбөлүктүү. Сиздин саждаңызга бере турган субханаллах сообу жер менен асмандагы ортодогу мейкиндикке батпайт. Жер көтөрө албайт муну. Ошон үчүн Алла субхана ва таала муну жашырып ахиретке койгон. Ахиретке койгон. Урматтуу эне эже карындаштар, биздин жашообуз ибадат менен болсун. Биздин жашообуз ибадат менен. Күн сайын Аллага каниет, шүгүр, Алланын тагдырына разы болуп жашайлы. Ал хайру куллуху фи рida. Айтат, жакшылыктын бардыгы Аллага разы болгондо. Жакшылыктын бардыгы Аллага разы болгондо. Демек Алла Таала канча өмүр берсе, ушуга разы болойлу. Канчалык ден соолук берсе, ушуга разы болойлу. Канчалык ырызкы берсе, ушуга разы болойлу. Канчалык Алла субхана ва таала сиздерге, биздерге күнөөлөрдөн бизди сактаса, ушуга разы болуп, канча тоофик берсе, буга разы болойлу. Алланын тагдырына разы болуу, Алла Таалага разы болуу улуу ибадаттардан. Бул улуу ибадат. Ар бир нерсе Алланын каалоосу менен келет. Алланын каалоосуз келген эмес, келбейт дагы, болгон эмес, болбойт дагы. Бардыгы Алла Тааланын каалоосу менен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисте айтат: "Иттақил махарим такун а'бадан нас." Сиз арамдан сактаныңыз. Адамдардын эң кыйын ибадаткөй, эң кыйын ибадат кылган сиз болосуз. Варда бима касамаллах. Алла бергенге разы болуп коюңуз. Такун агнан нас. Адамдардын эң байы сиз болосуз. Алла бергенге разы болсок, каниет кылсак, мына эң бай биз болот экенбиз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын жашоосунан, пайгамбарыбыздын үй бүлөсүнөн бир мисал. Айша энебиз айтат, 3 ай өтүп кетет эле, моорудан түтүн чыкпайт эле. 3 ай өтүп кетет эле, ысык тамак жебейт элек дейт. 3 ай. Эң бактылуу үй бүлө, эң бактылуу үй бүлөнүн үйүндө 3 ай өтүп кетет эле, уруш жок эле. Жаңжал жок эле. Бирок ушунчалык сый бар эле, ушунчалык сүйүү бар эле, ушунчалык урмат бар эле, ушунчалык каниет бар эле, ушунчалык Аллага шүгүр бар эле. Алар ахиретти карап турат эле. Бул дүйнөнүн эмне? Курсакты тойгозгон ал айвандар деле тойгозуп атпайбы?
Hayvanlar menен жеп атпайбы? Жегенге кыйынсынбаңыз. Сиз ибадатыңызга кыйынсыныңыз. Жей турган болсок, бизден жей турган о киттер бар. Тонналап жеген. Эгерде жүгүрө турган болсоңуз, бизден катуу ылдам жүгүргөн илбирстер бар. Күчкө сынай турган болсоңуз, бизден күчтүү пил дегендер бар. Кайсы жагынан албаңыз. Жашай турган болсоңуз, субханалла, 500 жыл, 600 жыл жашаган каргалар бар. Biz insan бардык жагынан biz алсызбыз турган. Бирок Алла Таала бизге ошондой акылды берди. Бизге акылды берди, ибадат кылыш үчүн берди Алла субхана ва таала акылды. Урматтуу энелер, эже карындаштар, ошондуктан биз намазды таштабайлы. Намаз 5 убакыт намаз. Хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат, мынакей. Не деди? Алла бергенге разы бол, адамдардын эң байы сен болосуң. Жүрөктү бай кылайлычы туугандар. Жүрөктүн байлыгы байлык, жүрөктүн ачкачылыгы ачкалык, ошол кембагалдык. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям буну айткан. Эгерде колуңузда канча деген миллиондор болсо, бирок жүрөгүңүз ачка болсо, анда миллиард дагы жетпейт. Адамдын напсысы тойбойт. Эч качан тойбойт. Пайгамбарыбыз айткан, бир кокту алтын берсе, экинчи коктун эңсейт деген. Эки кокту алтын берсе, үчүнчү коктусу да болсо экен деген. Адам баласы тойбой деген, бир гана бир топурак, бир уч топуракка тоет деген. Бир уч топуракка тоет деген. Ошон үчүн келиңиздер, bir topuq менен жашайлы. Topuq менен жашайлы. Айшенебиз эмне деп атат? Мынакей, 3 ай казанга тамак пышпайт эле. Сураган сурады да. Анда кантип жашайт элеңер? Эмнени жейт элеңер? Кантип жашоо өткөрөт элеңер? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Айшенебиз айтты. Алал асвадайн эки кара. Карандай суу, кара курма. Курма менен суу менен жашайт экен да. Болду. Азыр бизде дасторконубуз толо, дагы эле жетпейт. Койлорубуз, уйларыбыз, бардык нерселерибиз бар, дагы эле жетпейт. Бизде каниет жок болуп атат тургандар. Каниеттин жоктугу адамды эртеби кеч ушу жеп бүтүрөт. Ошон үчүн иншалла баарына шүгүр кылайлы, баарына каниет кылайлы. Алхамдулилlah деп Алла Тааланын берген нематтарын исрап кылбай, Алла Таалага шүгүр менен кылсак берекеси болот. Аллага шүгүр кылынбаса береке болбойт. Ошон үчүн кайсы нерсе болсун, азбы, көппү, Аллага шүгүр кылайлы, ошол нерсеге Алла Таала береке берет. Хадистин уландыса пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ахсин иля жарик такун муслиман." Кошунаңызга жакшы мамиле кылыңыз, чыныгы мусулман сиз болосуз. Урматтуу эне эже карындаштар, biz жалгыз токойдо жашабайт экенбиз. Адамдар менен адамдар жашайт экен. Адамдар менен адам экенбиз. Болбосо биз айван экенбиз. Адамдарга бизден пайда жетсин. Биздин сөзүбүз, биздин акчабыз, биздин кызматыбыз, биздин билимибиз, биздин тажрыйбабыз, биздин оюбуздан кошуналарга пайда жетсин. Кошуналарга, элибизге пайгамбарыбыз айтып атат, кошунаңа жакшылык кыл дейт. Кошунаңа жакшылык кыла бер, ал билбесе да жакшылык кыла бер. Жакшылыгын кайтарбаса да жакшылык кыла бер. Жамандык кылса да жакшылык кыла бер. Жараткан Алла өзү көрүп турат, жакшылыкты өзү кайтарып берет. Сиздин жакшылыгыңыздан сиз өсө бересиз, көтөрүлө бересиз. Эгерде ал билбесе, кадырлабаса, же болбосо жакшылык кылбаса сизге, ал өзүнө кылат. Бирок сиз жакшылык кыла бериңиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Жакшылык кыла бериңиз, чыныгы мусулман сиз болосуз." Мына чыныгы мусулман ким? Кошунасына жакшылык кылган. Кошунасына зыян эмес жакшылык кылган. Тоого өтүп кетти эле, бир чаап өлтүрүп койгон эмне? Барып туруп эчтеке болбойт. Уyu өтүп кетет, кою өтүп кетет, суусу өтүп кетет, балдары бир нерсе кылып коет. Кошуналар менен жакшы жашайлы туугандар. Узактагы туугандан жакынкы кошуна деп кыргыз бекер айткан эмес экен. Кошуналар тууралуу ушунчалык өкүмдөр келген, алардын укугу тууралуу. Пайгамбарыбыз айткан, мураска дагы шериктеш болуп калабы экенби деп ойлоп калдым дейт. Андыктан кошунанын укугу чоң экен. Ошон үчүн иншалла кошуналарга биз жакшы мамиле кылайлы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадистин уландысында айтат: "Ва ахибба лин-нас ма тухиббу ли-нафсик такун муъминан." Адамдарга жакшылык сиз жакшы көрүңүз. Эмне нерсени өзүңүзгө жакшы көрсөңүз, бардык адамдарга ошону жакшы көрүңүз. Чыныгы момун сиз болосуз. Чыныгы ыймандуу сиз болосуз. Ахибба лин-нас ма тухиббу ли-нафсик такун муъминан. Адамдарга жакшы көрүңүз. Урматтуу энелер, урматтуу эже карындаштар, бардыгына сиз жакшылык каалаңыз.
Бардығына өзіңізге эмне кааласаңыз, элге, башкаларга ошону каалаңыз. Бизде ичи тардык болбойт. Ислам дүйнөдө, ислам дининде ичи тардык болбойт. Биз өзүбүзгө жакшы көргөндү башкаларга жакшы көрөйлү. Өзүбүзгө жаман көргөндү башкаларга да жаман көрөйлү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ла ю'мину ахадукум хатта юхибба ли ахихи ма юхиббу ли нафсихи." Силер мусулман бола албайсыңар, өзүңөргө жакшы көргөн нерсени башкаларга жакшы көрмөйүнчө дейт. Кайнене өзүнө жакшы көргөн нерсени келине жакшы көрсүн, кыздарына жакшы көрсүн. Келиндер өзүнө жакшы көргөн нерсени кайненесине, кайнежелерине жакшы көрсүн. Биздин үйдө только жакшылык каалоо болсун. Биздин үйдө ушак болбосун. Биздин үйдө бирөөнү сындап, бирөөнүн үстүнөн күлгөн, шылдыңдаган болбосун. Биздин үйдө музыка даңгыр-дуңгур эмес. Биздин үйдө намаз, биздин үйдө Кур'ан, биздин үйдө зикир, биздин үйдө имандын таалими, биздин үйдө каниет, биздин дасторкондо сүннөт, биздин үйдө жайнамаз салынсын. Биздин үйүбүздө алхамдулилlah жакшы сөздөр болсун. Биздин үйдө жамаат менен, ата-эне, бала-чака менен чогуу тамак ичкен, бардыгына бисмилла деп баштап, алхамдулилlah деп бүтүргөн, тахажжуд окуган, тарбиялуу ушундай иштер болсун. Жакшы билим болсун. Биздин үйүбүздө эч качан мындай арам шайтандын иштери болбосун. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат: "Демек, биз качан мусулман болобуз, урматтуу эне, урматтуу эже карындаш, качан өзүбүзгө жакшы көргөндү башкаларга жакшы көрсөк. Башкаларга жакшы көрсөк, ичи тардык болбойт, ичи эгоисттик болбойт. Исламда эгоисттик жаман нерсе. Ичи тардык, сараңдык болбойт. Биз башкаларга ушундай жүрөгүбүз кең болсун, пейилибиз кең болсун, жүрөгүбүз кең болсун, пейилибиз кең болсун, баарына жакшылык каалайлы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн доорунда исламды каалап аткандарга шарт кылат эле. Не деп? Ан-нус'у аля кулли муслим, ар бир мусулманга жакшылык каалайын деп исламга кирчиле. Ошон үчүн иншалла биздин динибиздин негизги баалуулуктары жакшылык каалоодо, пайда жеткирүүдө, кайгы бөлүшүүдө ушул нерсени унутпасак. Мусулманмын деп жашап атабызбы? Болду. Мен жакшылык каалашым керек экен. Мусулманмынбы? Болду. Мен пайда жеткиришим керек экен. Мен пайдалуу болуп жашайын. Урматтуу эне, сиз айылга пайдалуу болуп жашаңыз. Урматтуу кыз, келин, сиз айылга пайдалуу болуп жашаңыз. Баарына сиздин дуаңыздан пайдасы тийсин. Сиздин кулк мүнөзүңүздөн пайдасы тийсин. Сиздин берешендүүлүгүңүздөн пайдасы тийсин. Сиздин акылдуулугуңуздан пайдасы тийсин. Сизден бирөөгө зыян тийбесин. Тилиңиз менен, колуңуз менен зыян тийбесин. Пайгамбарыбыз бир хадисте айткан: "Ал-муслим ман салима ал-муслимуна мин лисаниhi ва яди." Мусулман, чыдыгы мусулман ким? Анын тилинен жана колунан башка мусулмандар аман болсо, саламатта болсо, тынч болсо, сак болсо, мына ошол мусулман дейт. Келиңиздер туугандар, келиңиздер, канча жашообуз калды Кудай билет. Бирок калган жашообузду бир берекелүү өткөрбөйлүбү? Ынтымактуу өткөрбөйлүбү? Бирибизге пайдалуу, райымдуу өткөрбөйлүбү? Ибадатта өткөрөйлү? Арамдан сактанганда өткөрөйлү? Дуаларда, зикирлерде, Курандарда, жакшы нерселерде жарышайлы, жакшы нерселерде өткөргөнгө аракет кылайлы. Пайгамбарыбыз ошо хадистин акыркысында айтат: "Ла туксиру дихк." Көп күлбөгүлө деди. Күлгөндүн да өзүнүн чеги бар. Жөн эле каткыр эле болбогон нерсеге күлө берген. Пайгамбарыбыз айтат: "Фа инна касрата дихк тумитил qalb." Анткени көп күлгөн жүрөктү өлтүрөт деди. Көп күлгөн жүрөктү өлтүрөт. Кимдин жүрөгү өлсө, көзүнөн жаш чыкпайт. Жүрөгү өлгөн, ал тирүү, бирок өзү өлгөндөй жашайт ал. Ошон үчүн иншалла жүрөктөрдү жандандырайлы. Кур'ан жүрөктү жандандырыш үчүн келген. Кур'ан жүрөктү нурлаш үчүн келген. Кур'ан жүрөктү тазалаш үчүн келген туугандар. Жүрөккө мухаббат салыш үчүн келген. Мухаббат салыш үчүн келген. Ошон үчүн иншалла башында айтып кеткендей, Алла Кур'ани Каримде мындай дейт: "Акимус сала ва атуз зака." Силер намазды тургузгула жана зекет берип тургула. Намаз дагы фарыз, зекет дагы фарыз, зекет берүү дагы фарыз бул. Ажылык дагы фарыз, орозо дагы фарыз. Исламда 5 фарыз, 5 түркүгү. Биринчиси ла илаха иллаллах, Мухаммадур Расулуллах болсо, экинчиси намаз, үчүнчүсү зекет. Намаз окугула жана зекет бергиле дейт. Намаз окуганда жеке адам болот экен. Жеке эркек болсун, аял болсун, жаш болсун, карыя болсун, бадыша болсун, кул болсун, содагер болсун, дыйканчы болсун,
айырмасы жоқ. Kim namaz okusa, berilip, tuğra okusa, gönül burun okusa, Allah'tan korku okusa, sözsüz oңолот. Бұл özü da oңолот, бұл özü da oңolot, dünyası da oңolot, dini da oңolot, ahireti da oңolot, namaz menen. Al эми зекет бергиле дейт, коомчулук оңолот. Эгерде биздин байлар зекет берсе, анда коомчулук оңолот. Ысык көлдүн байлары зекет берсе, коомчулук оңолот. Бишкектин байлары зекет берсе, коомчулук оңолот. Кыргызстанда, мен даже мурда ушундай айтат элем. Бишкектин эле байлары зекет бере турган болсо, Кыргызстанда кембагал калбайт. Муктаж калбайт. Зекеттин ушунчалык берекеси, социалдык проблемалардын бардын. Эч ким ачка калбайт. Эч ким ачка калбайт. Ошон үчүн иншалла биз зекет берели. Бечараларды карайлы, кембагалдарды карайлы, жетим жесирлерди карайлы, инвалидтерди карайлы, муктаждарды карайлы. Алла Таала берген малдан бөлүшөйлү. Карунга окшоп калбайлы. Карун деген болгон. Карунбай деп коет кыргыздарда. Бирок бул Карун, Муса пайгамбардын доорунда Мисирде болгон окуя. Муса пайгамбардын коомунан болот. Дүйнөдө Карун деген бай өткөн, анын байлыгын элестетиңиз, мен сизге айтып берейин. Карундун байлыгын ушунчалык ангар складтарында içinde altın, gümüş, jauhарлар, kança деген kımbat bağlı nерселер, oşo skladlar var go, oşonun açkıçtardı төрөлөрдүн керуендери taşıgan, байлыктарын эмес. Oşo angar skladlardын, казыналардын açkıçtарын bir töö эмес, төрөлөрдүн керуени taşıgan. Siz elestetsеңиz al, bir sandık altınыңыз al, ne çipухada alın. Kança tonna altın var misali bizde Kumtor'da. Bunun bardığını bir skalatga toplasanız, oşo Karun bayдын bir skalatının açıkçana olat al. Ol oşonun töönün kurcununa salsanız, kurcunun kayerine ekenen tapmaya kalışınız mümkün. Karun'da kança baylık bolgon. Kur'an'da Allah Teala aytar, Karun'da uşunçalık baylık bolgon, anın uşu angarları, çoğunca kazana skalatlarının açıkçların, töölördün kerüvenleri taşıyt ele deydi. Gündördün birinde Musa paygambar Karun bayga kayırıldı. Aytты, Karun, Allah Teala bergen baylıktan beybeçaralar menen bölüşüp koygun. Allah'ın parızı zeketli bergin. Zeket bergende zeketli manisi tazalanуу. Kalgan mal 40'tan birdi bergende 39'u tazalanat. Zeket. İkincisi zeketli manisi ösü, gömülü. Malınız gömeyet. Mülkünüz gömeyet. Cülüğünüzdeki beykinlik gömeyet. Rahat gömeyet. Bakıt gömeyet. Bereke gömeyet. Buna biz bermeyet ağız. Gömeymek diyorsun Allah Teala azat etadi. Kança olsa dağı gayrılı jetpey atadi. Mınanda okşagan kırsıklar menen жок болуп кетет mal mülkler. Azir koşanıp kapşı zeketin ber. Bizde Düşenbek Hacı degen var. Muftiyatta işlegen. Bir okuya oktum ele, o kişi öz aytты ele. Mına uşak Atbaşıdan nары Kaşgar jakta. Bir kişi zeket berчү экен да, соода eken. Anan oşol jerde жашап аткан үйлөргө пожар болуп, от өрттөнген экен. Кудайга тооба кылдым, şu от örtep, bul uydu örtep, al uydu örtep, gele jatıp, bayağı zeket bergen kişinin uyundan ot örtüp ketip, keyinki uylарды gayri örtep ketipler da. Bu bolgan okuya. Bolgan okuya. Oşun üçün inşallah biz zeket bergende unutmaylı biz. 280.500 son bolsa, 280.500 son bolsa, oşonu bugün günü bay dep aytat bizde. Misali sizde benim 50.000 somunuz var. Bırak dükkanınızdaki tavarların varlığı 300.000 var. Ha siz baysız. Siz bayga giresiz. Ha üyden zeket berilbeyt. Maşinenizden zeket berilbeysiz. Altınınız 85 gramga jetse, zeket beresiz. Ol tağıngan altın mı, üyde saktалган altın mı ayrılması yok. 85 gramga jetti mi? Onda karap durup siz zeket beresiz. 40'tan birim beresiz. Oşo misali kulak söykö var, jana başka nerseler var. Alardı 40'tan bergende kança buzulup kalmayın. Zeketinizi tartasıdağı kança 100 gram altınınız var eken. Uşuğa 2,5 gram altındın akçaсын bir beçaralarga berip koyasız. Son menen ele. Bir
бейбечараларга берип коесуз. Бейбечара ким? Эң кембагал. Ушу өзүңүздүн туугандарыңыздан баштаңыз биринчи. Зекетти өзүңүздүн туугандарыңыздан баштаңыз. Зекетти ата-энеге берсе болбойт, бала чакага берсе болбойт. Зекетти аялы күйөөсүнө, күйөөсү аялына берсе болбойт. Бирок бир туугандарга берсе болот. Айылдагыларга берсе болот. Алхамдулилля. Ошон үчүн иншалла аракет кылып, урматтуу эркектер дагы, аялдар дагы зекет маселеси Алланын фарзы. Алла Таала фарзы. Бул аркылуу алхамдулилля береке болот. Мен Карун байга өтүп берейин. Окуясын толук айтып берейин. Муса пайгамбар айтты, Алла Таала берген мал мүлктөн зекет берди. Чын-чынына келгенде Алла айтат, каяктан Алла берди? Мен өз байлыгым менен таптым деп атпайм. Ай, сен жок элең го, Алла Таала сени жоктон бар кылып, бир тамчы судан акыл эс берип, илим берип, түшүнүк берип, ана мал мүлк берип, ошо бай болгондон кембагалдар менен бөлүшүп койбойсуңбу деп айтса, ал ачууланып, байлар көбүнчө ошондой болот да. Байлыгына чиренип, текеберленип, Муса пайгамбардын айтканын аткарганын ордуна Муса пайгамбарга каршы иштей баштады. Айтты, буну мен шермендесин чыгарбасам болбой калды деп, азыркы күндө заказ берип атышпайбы адамдар кээ-бир. Кудум ошондой дагы бир Карун бир аялга көп суммадагы акчаны берип айтат. Элдин алдында Муса пайгамбар сүйлөп атканда сен айткын. Эмне деп айткын? Ошо Карун эме Муса мен менен жаман иш кылган, зына кылган деп ушуну айтасың деп акча берип даярдайт. Муса пайгамбар адатында Алланын өкүмдөрүн жеткирүү үчүн адамдарды, аялдар баарын элди топтоп ушундай насаат айтып атканда бир аял турат дагы суроо берет. Муса, сенин дининде зынакорлуктун өкүмү кандай дегенде Муса пайгамбар айтат, ражым деген таш боронго алуу деген сөз. Анда сен мен менен ошондой жаман ишти кылдың деп битине айтып атпайбы? Муса пайгамбар аябай сүрлүү пайгамбар болгон, айбаттуу пайгамбар болгон. Ошол жерде эле айтты ошо аялга. Аял деди, кара мени деди. Сени ким даярдады деди. Ким акча берип даярдады деди. Коркконунан айтып берди, мени Карун даярдады деди. Карун акча берди деп айтып берди да. Аял заты. Ошол замат Муса пайгамбар ушундай чоң абийирсиздиктен, чоң жала, кур жаладан сак болгондугуна шүгүр кылып туруп саждага жыгылды. Саждага жыгылып туруп Алла Таалага дуа кылып шүгүр кылды. Алла айтты, Муса, жер сага баш ийет, буйрук бер деди. Муса пайгамбар жерге буйрук берди. Жер Карунду жут деди. Карунду жут дегенде Карунду жер жутту. Ашыгына чейин жутту. Сезген жок. Тизесине чейин жутканда жалдырай баштады, ыйлай баштады, кыйкыра баштады, кечирип кой. Кайталабайм. Бирок Муса пайгамбар аябай ачуусу келип калган экен, жерге буйрук берди. Жут, көкүрөккө чейин, алкымына чейин жуткуруп туруп, Карундун байлыгын алып келгиле деди. Ошол жердеги аскерлер, кызматчылардын бардыгына Карундун байлыгын ташыгыла бул жерге деди. Карун жутту, ошо жер жутуп аткан жерге ташыгыла деди. Ал эми Карунду болсо ыйлатып туруп, көзүн чачыратып туруп, Муса пайгамбар жерге жуткуруп берди. Жер толугу менен жутуп кетти. Жөндөй мында болото эмес, саз эмес, катык жерге жуткуруп берген. Байлыгын кошо жуткурду. Ошондо Алла Таала айтты, ой Муса деди, өтө катуу экенсиң деди. Карун эгерде сага эмес, мага кайрылганда мен сактап калат элем Карунду деди. Бирок эми акмак экен, анын акылына келбеди да. Кимге кайрылып, ким сактайт экенин билбеди да. Ама пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айтат, бүгүнкү күндө дагы Карунду жер соруп баратат, кыямат күнгө чейин дагы Карунду соруп барат дейт да. Мынакей туугандар, бул жөнөкөй нерсе эмес. Болбосо Карун өзүнүн аттарын жасалгалап, байлыгы менен элдин арасына чыкканда, эл айтат эле, Карундун байлыгындай үлүш бизде да болсо гана дейт эле. Ошолордун бардыгы, Карундун шору курусун деп айтты да. Байлыгыңдын шору курусун деп айтышты да ошолорчу. Мынакей. Ошон үчүн урматтуу энелер, эже карындаштар, бул зекеттен сырткары дагы, зекеттен сырткары садака берип туруңуздар сиздер. Садака берип туруңуз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Мираджтан келгенде айткан, мен дозокту дагы көрдүм, бейишти дагы көрдүм. Дозокто көпчүлүгү аялдар экен деген. Аялдар жамааты
О, аялдардын жамааты, силер көп каргайт экенсиңер деген. Көп каргайт экенсиңер деген. Эмне себептен тозокто көп болуп калдыңар? Көп каргайт экенсиңер. Күйөлөрүңөргө шүгүрсүздүк кылып коет экенсиңер. Силер садака бергиле деди. Садака берип тургула, шүгүрсүздүк кылбагыла, көп каргабагыла. Тилди биз, урматтуу энеге карындаштар, кээ бир энелер, аялдар бар да, кээ бир аялдар бар. Баарыңыздар бар эмес го. Тилинде дайыма ошо караганды эме кылып алганда, адат кылып алганда. Жок, анан көрөк биз ошого зикирди адат кылайлы. Тилибизди зикир менен адат кылайлы. Алладан кечирим сураган истигфар, тооба менен, пайгамбарга салават менен, Куран менен адат кылайлы. Тил баары бир сүйлөйт. Аял киши эркектен көп сүйлөйт. Демек, аял киши тилин зикир менен занит кылса, эркектен көп даражага жетет. Улуу сабаптарды алат. Ошон үчүн, урматтуу эне карындаштар, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айтат: "Иттакуннар валау бишикки тамратин." Бир курманы сыныгынчалык болсо садака берип, өзүңүздү тозоктун отунан куткарып калыңыз дейт. Ва иллам тажиду фа би калиматин тайyiba. Эгерде таппасаңар, ошо курманы сыныгынчалык дагы, анда жакшы сөз айтып, өзүңүздү тозоктун отунан куткарып калыңыз дейт. Бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр, демек бир сындырым нан болсун. Садака кылыш керек экен, урматтуу эне карындаштар. Бир сындырым нан, бир өрүк болсун, бир алма болсун, кичинекей нерсе болсун. Сиз кийбей койгон сандыкта жаткан материалдарды садака кылыңыз, эмне кыласыңар кармап отуруп. Сиздин эски кийимиңиз кээ бир аялга жаңы. Бүгүн биз мындай жаман кийбей калдык. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын кийиминде Hazret Umar халифа болуп турганда 17 жеринде, bir риваятта 14 жеринде жамагы бар эле. Жамак кийген уят эмес. Уурдап кийген уят. Жамак кийген уят эмес. Эркекке окшоп кийинген уят. Жамак кийген уят эмес. Аялга окшоп кийинген уят. Жамак кийген уят эмес. Чыпыйган кийинген уят. Уурдап кийген уят. Текелерленип кийген уят. Меминсип кийген уят. Жамак кийген уят эмес. Ислам диниnden elhamdülillah bizge ушундай касиеттүү дин берди. Алланын алдында адам баласынын урмат сыйы таквалык менен. Алили бактысы даражасы таквалык менен. Нерсе буюмдары менен эмес да. Ошон үчүн мына бир топ нерселерди сиздерден суранам. Иншалла Куран окуйлу, урматтуу энелер, Куран үйрөнөйлү, зикир чалайлы. Сиздер көп зикир чалыңыздар. Басып туруп, отурганда, үйдө, тамак жасап атканда, бешик терип өтүп атканда, идиш аяк жууп атканда, төшөк салып атканда, үйдүн көркү, ордосу, нуру, бакыты, очогу, балдарды алхамдулилля тарбия кыла турган, жакшы алхамдулилля ушундай бактылуу энелер бизге мисал, бактылуу энелер ошолор бизге үлгү. Мына ошолор бизге өрнөк. Хадиче энебиз өрнөк, Фатима энебиз өрнөк, Айша энебиз өрнөк. Мына батыштын жылаңач, уятсыздары, булар бизге өрнөк эмес. Бул имансыздар бизге мисал эмес, бизге жол башчы эмес. Биздин динибиз уяттуу дин, биздин динибиз жөнөкөй дин, биздин динибиз алхамдулилля таза дин. Бардыгын ар бир эркекти өзүнүн ордуна, аялды өзүнүн ордуна. Ошон үчүн алхамдулилля аял затынын орду өтө бийик. Ар бир аялдын мойнунда 3 чоң милдет бар. Биринчиси адам катары, Алла Тааланын кулу катары кабырдагы 3 суроого даярданыңыз, ахиреттеги 5 суроого даярданыңыз. Мойнуңуздагы милдетте мына ушул кабырга барганда ал жерден сурабайт: канча жашадың, күйөөң ким эле, кимдин апасысың, канчаны төрөдүң, эмне болуп өлүп калдың, канча байлыгың бар эле, канчага чыктың, кайсы уруттансың, кайсы урудансың. Бул жөнүндө сурабайт, аты жөнүн, фамилияны сурабайт. Ал жерде кабырда сурайт: канчалык кулчулдук кылып келдиң, Алланы канчалык таанып келдиң, Аллага канчалык ыраазы болуп келдиң, Роббуң ким сенин өзү, кандай намаз окуп, кандай Аллага берген ибадаттарды аткардыңбы, аткарбадыңбы, Алланы эстеп тааныдыңбы, ким сага жан берди, ким сенин жаныңды чыгарып алды, ошону тааныдыңбы, ким сага уйку берди, ким сага күн сайын жашоо берди, акыл берген ким, тааныдыңбы ошону? Жүрөгүңдү соктуруп аткан ким эле, каныңды айлантырып аткан ким эле, көзүңдү ачтырып кайра жумдуруп аткан ким эле, перзенттерди берген ким эле?
Сен таныдың ошону? Биринчи суроо ушул. Динин кайсы? Экинчи суроо. Пайгамбарың ким? Үчүнчү суроо. Кыяматтагы 5 суроо. Сага өмүр берди, кайда өткөрдүң? Ушакта эле өткөрүп жүрдүңбү? Же болбосо күнөөдө өткөрдүңбү? Өмүр бою базарда, же болбосо табир зынада, же уурулукта, же бирөөнү каргаганда, же бирөөгө жала чапканда өткөргөн жоксуңбу? Өмүрдү кайда өткөрдүң? Алла Таала сурайт бизди. Өмүр берди Алла Таала, сурайт. Акысы бар сураганга. Эмне үчүн акысы жок экен? Өмүр бергенден кийин Алла Таала сураганга акысы бар. Экинчи, ден соолуктан сурайт Алла Таала. Ден соолукту сурайт. Үчүнчүсү, кайдан акча таптың? Төртүнчүсү, ушу тапканыңды кайда сарптадың? Адалдан табуу өзүнчө, адалга сарптоо өзүнчө. Адалдан тапсаңыз, толук иш бүтө элек. Дагы бирөөсү бар. Адалга сарптаңыз. Адалдан таап, арамга сарптасаңыз акчаны, бул ийгиликке жетпейт бул менен. Туугандар, бүгүн ыймансыздыктан, динсиздиктен, ахиретти унутуп калгандан, Алланы эстен чыгаргандан биздин абалыбыз ушундай болду. Ата бала соттошуп атат. Энеси менен кызы жаңжалдашып урушуп атат. Бир туугандар бири-бирин көрө албай, бир тууган кандай деген жаманга түртүшүп атат. Шаарда канча деген окуялар. Ушу болор болбогон бир карыш жер үчүн, болор болбогон бир кичинекей материал үчүн туугандар катташпай, бир туугандар учурашпай. Бул эмне деген ыймансыздык? Ушу болор ушу кичинекей акча үчүн, бир устукан үчүн. Сизден мурда башка бирөөгө тартылап койду, кичине белек алып барганыңыздан башкачараак берип койду, өмүр бою душман кылып. Биздин баабыз акча менен болуп калганбы? Биздин баабыз ушул кичинекей материал бизди баалап калганбы? Ушу кичине дүнүйө баалап калганбы? Ушу сайда жаткан ушу таштар биздин баалап калганбы? Жок. Биз адам келечектен чыгып баратабыз, ыймандан чыгып баратабыз, өзүбүздүн бактыбызга балта чаап атабыз. Токтотойлу. Аллага шүгүр кылып, намаз окуп, каниет кылып, бардыгы Алла Тааладан. Бакыт не буларда эмес. Сиз көрүп аткан ушу участок жерде анда бактылуулук жок. Бактылуулук сиздин берешендүүлүгүңүз, жүрөгүңүздүн актыгында, жүрөгүңүздүн батырлыгында, сиздин такыбалыгыңызда, сиздин күнөөдөн сактанганыңызда, мына ушуда бакыт бар. Бу дүйнөнүн кооздугу, мал, мүлк, бала чака, небере чебере, бу дүйнөнүн кооздугу. Утурумду кооздук карайсыз. Кооздонуп, балдарыңызды, кыздарыңызды эркелетесиз, неберелериңизди эркелетесиз, утурумдук. Бул сизге түбөлүктүү пайда бере турган бул эмес. Сиз менен түбөлүктүү бирге боло турган, эч качан ажырабай турган ошол амалдарды кылыңыз. Вал бақияту солихат хайрун инда раббика саваба ва хайрун амала. Алла Таала айтат, түбөлүктүү кара турган амалдар ушул Алланын алдында жакшыраак, жана соопту дагы, үмүт кылганда дагы жакшыраак дейт бул. Сиз бала чакаңыздан үмүт кылбаңыз, мал мүлкүңүздөн үмүт кылбаңыз. Сиз өзүңүздүн намазыңыздан үмүт кылыңыз, зикриңизден үмүт кылыңыз, субханаллахдан үмүт кылыңыз, альхамдулиллахдан үмүт кылыңыз, Аллаху акбардан үмүт кылыңыз, астагфируллах ва атубу илейхтен үмүт кылыңыз, ла хавла ва куввата илля биллахдан үмүт кылыңыз. Садака бериңиз, ошо садакадан үмүт кылыңыз, амалыңыздан үмүт кылыңыз. Ушулардын баардыгы сизди күтүп алат. Ушулардын баардыгы кабырда сиз менен бирге болот. Кабырда сиздин кабырыңызды нурлуу кылат, ахиретиңизде жүзүңүздү жарык кылат. Кыямат күнү ысыкта сизге көлөкө болуп бере турган мына ушу сиздин жакшы амалыңыз. Амалыбызды оңдойлу, амалыбыздан калбайлы. Эч кимге пайда бербейт, эч кимге жардам бербейт. Эртең кыямат күнү таза жүрөк гана жардам берет. Ошон үчүн урматтуу энелер, эже карындаштар, келиңиздер. Демек биз ишенимибизди оңдойлу, ибадатыбызды оңдойлу, мамиле мүнөзүбүздү оңдойлу. Болду. Ишеним кандай? Алла мени жоктон бар кылганбы? Бардан жок кылуучу да Алла. Канча өмүр берет, ал өзү чечет. Мен чечпеймин. Мен беришкени тосоком, Алла чечет. Мен чечпеймин. Сиз дагы чечпейсиз, эч ким чече албайт. Алла чечет. Ошондуктан инна салати ва нусуки ва махяя ва мамати лиллахи раббил аламин. Менин намазым, курбанчылыгым, жашоом, өлүмүм Аллага таандык. Бардыгын жоктон бар кылган Алла, бардан жок кылган да Алла. Ишенип коюң. Алла Таала өлгөндөн кийин кайра тирилтет. Эсеп китепке тирилтет. Канча сөз сүйлөсөңүз, ошонун баардыгын китебиңизде окуйсуз. Канча амал кылсаңыз, канча иш кылсаңыз, адал болсун, арам болсун, күнөө болсун, сооп болсун, баардыгыбыз окуйбуз.
Her birimizin defterimiz var. Her birimizin kitaplarımız var. Жазылған, ошонун автору биз. Allah erте Kur'an'da aytat: "Iqra kitabak." Kitabыңды oku дейт. Урматтуу энелер, kitaplarımızı сауап менен жаздырайлы, күнөө менен жаздырбайлы, сауап менен толтурайлы, жакшы иштерди кылайлы, бирибизге пайдалуу сөздөрдү айтайлы. Мынакей, ошон үчүн иншалла аракет кылып 5 убакыт намаз каза болбосун. Бул биринчи чоң милдет. Демек билгенибиз, бешинчиси кандай экен? Кыямат күнүнөгү 5 суроо, өмүр тууралуу суроо жооп беребиз, ден соолук тууралуу жооп беребиз, кайдан таптың, кайда сарптадың. Бешинчиси, билгениңе канча амал кылдың. Билет элең. Намаз окуган фарыз экен билет элең. Окудуң му, окубадыңбы? Уурулук арам экенин билет элең. Ушак арам экенин, текеберлик, көрө албастык арам экенин билет элең. Канчалык амал кылдың деген суроо. Ошон үчүн иншалла ар бир аял, ар бир эркек мына ушул 8 суроого даярданыш керек. Экинчиси, сиз эне катары балдарды жана кыздарды ыймандуу тарбиялаганга милдеттүүсүз. Биздин балдарыбыз дагы, кыздарыбыз дагы ыймандуу болсун, адептүү болсун, ата-энесине күйүмдүү болсун, кичинекейинен тарбиясына маани берейли. Маани берейли. Жакшы сөздөр менен, үйдө ыйман сабактары менен, ыйман китептерин окуйлу. Үйдө биз аракет кылайлы. Балдарыбызды кичинесинен намаз окуганга, кыздарыбызды кичинесинен жолук салынганга адат кылдыртайлы. Балдарыбыз кичине топу менен жүрсүн, баш кийим менен жүрсүн, саламдашканды билсин, үйдү тазалаганды билсин, ата-энени сыйлаганды билсин, урматтаганды билсин. Аларды жаман чөйрөдөн сактайлы. Вечеринка, туулган күн, баракат саракаттарга кыздар жибербегиле. Бүгүн бузулган күн, бүгүн кандай мектепте, кандай рекетёрство, кандай деген бузукулар болуп кетет. Биз балдарды андай, мындай бош коюп, кыздарды бош коюп андай болбойт. Ыйманды тарбия кылайлы. Алар кичинекей кезде үйдө намаз окуп, жакшынакай берешем, тыган, жалкоо эмес, тырышчаак ушундайга тарбия кылганга аракет кылайлы. Үчүнчүсү, аял затынын дагы милдети ушул, өзүнүн күйөөсүнө, атасына, агасына, инисине, тайкесине жана башкаларга дин мээнетинде жардам берүү. Биздеги жакшылык бизге келип токтоп калбасын. Бизден кошуналарыбызга, элибизге жуксун, бардыгына өтсүн. Мына ушуга аракет кылайлы. Да болу беретти. Ошон үчүн урматтуу эне, урматтуу эже карындаштар, эгерде сиз Аллахтын жардамын кааласаңыз, анда сиз башка эжелерге жардам бериңиз, башка энелерге жардам бериңиз, башка кыздарга жардам бериңиз. Биз жардам берсек, Аллахтын жардамы биз менен болот экен. Жараткан Алла Таалам көп дуа кылайлы, сүннөт менен жашайлы. Бардыгы сүннөт менен, оң кол менен тамак жейли. Колубузду жууп жейли, бисмиллахны айтып жейли, алдыбыздан жейли, жеп бүткөндөн кийин алхамдулилlah дейли, оозубузду колубузду чайкайлы, жатаарда пайгамбардын сүннөтү менен, бардык учурларда пайгамбардын сүннөттөрүн аткарайлы. Ушуда береке бар, ушуда нур бар, ушуда Алланын жардамы бар, ушуда күнөөлөрдүн кечирилүүсү бар, ушуда даража бар туугандар. Ошон үчүн пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламды өмүр баянын окуйлу, сүннөттөрүн окуйлу, жашообузду пайгамбардын сүннөтү менен нурлайлы, пайгамбардын артынан ээрчип пайгамбарды жакшы көрүп, шапаатына ылайыктуу болуп жашайлы. Аракет кылайлы, билимибизди жакшылыкка чакырайлы, жамандыктан бирибизди дайыма кайтарып айтып турайлы. Тилибизде зикир болсун. Сиздерге азыр мен 1-2 зикирдин соолуктарын айтып берейин. Андан кийин Кудай кааласа суроолоруңуздар бар экен, ана суроолорго кезек берейли. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Афдалу зикри ла илаха иллаллах ва афдалу дуа алхамдулилlah." Зикирлердин эң абзели бу ла илаха иллаллах экен. Дуалардын эң абзели алхамдулилlah экен. Урматтуу эне эже карындаш, тилиңизди ла илаха иллаллахга көндүрүңүз. Ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах. Бир күндө 1000 жолу айтып коюңуз. Нары бери басып жүргөнчө ушуну айта бериңиз. Ла илаха иллаллах. Бул бардык пайгамбарлар ушуну айткан. Бул ааламдын жаны. Ушу калима Алла Таала өзүн таанытыш үчүн берген. Бул ла илаха иллаллах Аллахны тааны турган дагы сөз, ошол эле кезде Аллага кулчулук кыла турган дагы сөз. Биз аракет кылайлы бул ла илаха иллаллах. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: таразада оор, тилге жеңил, Аллага сүйкүмдүү эки сөз бар. Бири субханаллахи ва бихамдихи, экинчиси субханаллахил азим дейт. Мынакей субханаллахи ва бихамдихи, субханаллахил азим деп ушу зикирди үйрөнөйлү. Астагфируллаха ва атубу илей. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат:
Кимде ким мына ушул астагфируллах истигфарды бекем карманса, Алла Таала бардык кайгыдан куткарат. Бардык кайгысын курсанчылыкка айлантат. Бардык тардыкты кеңдикке айлантат. Жана күмөн кылбаган жерден ырыскысын берет, адалдан ырыскысын берет. Качан биз истигфарды көчөйтсөк, 100 жол эрте менен 100 жолу кечинде истигфарларды кылайлы. Астагфируллах ва атубу илей. Я Аллах, мен сенен кечирим сураймын, жана тооба кыламын, күнөөлөрдү эми кайталабаймын. Ушул күнгө чейин алдадым, ушул күнгө чейин калпайттым, ушул күнгө чейин каргадым, ушул күнгө чейин өзүмдү мактадым, ушул күнгө чейин башкаларды жамандадым. Я Аллах, мен буну токтоттум, болду. Эми мен тилим, Аллах, сени мактаймын, Аллах, сага шүгүр келтирем, сени таңазалайм. Башка адамдарга жакшы пайдалуу гана сөз айтам. Пайдасыз сөз айтпаймын, зыян сөз айтпаймын. Пайгамбарыбыз айткан, ким Аллах ахиретке иман келтирсе, жакшы сөз сүйлөсүн, болбосо тилин тартсын, ун чыкпасын деген. Сиздерге да бир кыска Тирмизи шарифте, Тирмизи деген китеп бар да. Ошол жерде Тамим Дари деген радиаллаху анху сахаба Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисин айтат да. Буну бардык аялдар ушуну адат кылып алсаңыз болот да. Кыска эле, бат эле ал. 1 минуттан ичинде 40 миллион сооп аласыз да. 1 минуттан ичинде эртеге балаңыз сизге сооп бербейт. Атаңыз, күйөөңүз сизге сооп бербейт. Кызыңыз сизге сооп бербейт. Бир сооп бербейт сизге. Ушундай күн келетат, ошо күнгө чейин биз өзүбүз соопторду алып калайлы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ман кал", ким айтса мындай деп: "Ашхаду ан ла илаха иллаллах вахтаху ла шарика лах, илахан вахидан, ахадан самадан, лам яттахи сахибата вала валадан, ва лам якун лаху куфуан ахад". Болду ушунча. 10 маррат 10 жолу айтып коесуз ушунучу. Кутиба лаху 40,000 хасана, ага 40 миллион сооп жазылат деген пайгамбарыбыз. Караңызчы. Тамак пышырып атып эле айтып койсоңуз болот. Үйдө тамак жасап атып эле, тамак асып коюп эле айтып койсоңуз болот. Үйдө шыпырып атып эле, төшөк салып атып эле айтып койсоңуз болот. Саар кеч тилди ушуга көндүрөйлү. Ашхаду ан ла илаха иллаллах вахтаху ла шарика лах, илахан вахидан, ахадан самадан, лам яттахиз сахибата вала валадан, ва лам якун лаху куфуан ахад. Болду. 1 минутаңыз кетет көп болсо. 1 минутта айтып койсо 10 жол. Бирок 40 миллион сооп алат. Аллаху акбар. Дарат менен жүрөйлү, дуа менен жүрөйлү, дуа кылайлы, көп дуа кылайлы. Алла Таалам бала чакабызга, элибизге, журтубузга, бүткүл ааламга хидаят берсин деп, жакшылыктарды берсин деп, иншаллах. Барды Алла Тааладан үмүтсүз болбойлу. Алладан үмүтсүз болбойлу. Кандай кыжаратчылык келсе, дароо зикирге өтүңүз. Ла хаула ва ла куввата илля билlah. 300дөн, 400дөн айтып коюңуз, анан көрөсүз. Кыжаратчылыктын кысы да калбай алат. Барды кетет. Эч кандай сизде мындай кайгы, кыжаратчылык болбойт. Алла Таалам жүрөктү бейпилдетип, тынчтандырып коет. Алла өзү айткан: "Ала би зикриллахи татмаиннул кулуб". Кабардар. О, кулак ачып, кулак салып кула, көңүл буруп кула. Алла айтып атат, не дейт? Ала, кабардар, кулак салып кула. Би зикриллахи татмаиннул кулуб. Алланы эстегенде гана жүрөктөр бейпилденет. Алланы эстөөдө гана жүрөктөр тынчтанат. Алланы эстөөдө гана жүрөк рахаттанат. Жүрөгүңүзгө рахатты кааласаңыз, бейпилдикти кааласаңыз, тынчтыкты кааласаңыз, жүрөгүңүзгө каалайсызбы? Өзүңүзгө каалайсызбы? Анда Алланы зикирин кылыңыз. Субханаллах, алхамдулиллах, ла илаха иллаллах, валлаху акбар, ва ла хаула ва ла куввата илля билlah. Эрте менен 100, кечинде 100 адат кылып алыңыз. Астагфируллах ва атубу илей. Эрте менен 100, кечинде 100 адат кылып алыңыз. Эрте менен турас багымдатка, күн чыкканга чейин ушуну окуңуз. Күн чыктыбы? Күн чыккандан кийин 15 мүнөттөн кийин ишрак деген намаз бар. Ишрак намазын окусаңыз, сиз ажыга, умрага барып келген соогун аласыз. Ажылыктын соогу, умранын соогу, пайгамбарыбыз айткан, толук ажылыктын, толук умранын соогун аласыз деген. Мына барскында отуруп алып, ажылыктын соогун ала бересиз. Барскында отуруп алып, толук умранын соогун аласыз. Күн сайын алсаңыз болот. Кичине убакыт кетет. Аз-маз уктабай коюңуз, күн чыкканга чейин болду. Күн чыккандан кийин ошо чарчасаңыз, 15 мүнөттөн кийин мынакей ишрак окудуңуз, эми эс алып алыңыз, мейли. 1-2 саат эс алып алыңыз, ден соолугуңузга пайда,
ruhuңuzga пайда, жан дүйнөңүзгө пайда, ахиретиңизге пайда, диниңизге пайда, жүрөгүңүзгө пайда, өзүңүзгө пайда, үй бүлөңүзгө пайда. Ушуну таштап коесузбу? Жок, урматтуу энелер, муну таштабайм. Булардын баардыгын амал кылганга аракет кылайын. Алла Таалам баарыбызга акыйкатты көрсөтүп, Алла Таала акыйкаттын жолунда бекем кылсын. Амал менен жашаганга Алла Таала өзүнө жакын кылсын. Баардыгыңыздарды бактылуу кылсын. Бала чака, үй бүлөгө Алла Таалам жакшылыктарды берсин.